Урматтуу кыргызстандыктар, Кыргыз Республикасы өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 20-жылдын 24-июлуна болгон ишмердиги жөнүндө маалыматы. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду келишимдик негизде 231 мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдарын каржылоону ишке ашырат. Анын ичинде 99 стационар, 30 жалпы дарыгерлер практикалык борбору, 49 үй бүлөлүк медицина борбору, 17 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, 34 стоматологиялык бейтапкана, Бишкек жана Ош шаарларында 2 тез жардам станциясы. Стационарды каржылоо, мамлекеттик ооруканаларды каржылоо ар бир дарыланып чыккан учур үчүн ишке ашырылат. ММК фондунун бюджетинен стационардык ооруларды дарылоого 2020 жылга 7 миллиард 105 миллион сом акча каражаты каралган. 2020 жылдын 24-июнуна болгон дарыланып чыккан учурлардын саны 464.335 адамдын санын түзөт. Аларды каржылоого стационарда 3 миллиард 785 миллион сом акча каражаты сарпталган. Дарыланып чыккан учурларды эскеп алуу үчүн маалыматтык база иштейт. Анда ооруканада дарыланып чыккан ар бир бейтап боюнча маалыматтар камтылган. Алардын социалдык статусу, жаш курагы, клиникалык диагнозу, стационарда болгон убактысы жана башкалар. Бул маалыматтар саламаттык сактоо уюмдарында киргизилет. Программа дарыланып чыккан учурдун татаалдыгына, бейтаптын социалдык статусуна жана жеңилдетилген категориясына, ошондой эле кызмат көрсөтүлгөн аймакка жараша ар бир дарыланып чыккан учурдун наркын автоматтык түрдө эсептеп чыгарууга керектелет. Ушул программанын маалыматтарынын негизинде ооруканаларды каржылоо жүргүзүлөт. Баштапкы медициналык санитардык жардам көрсөткөн мекемелерди каржылоо, саламаттык сактоо уюмдарын каржылоо, үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна же үй бүлөлүк медицина борборуна катталган калктын саны боюнча ишке ашырылат. Баштапкы медициналык санитардык жардам көрсөтүүчү саламаттык сактоо уюмдарын каржылоого 2020 жылы 6 миллион 138 940 адамды тейлөө үчүн 4 миллиард 274 миллион сом акча каражаты каралган. 2020 жылдын бүгүнкү күнүнө карата баштапкы медициналык санитардык жардамды көрсөтүүчү саламаттык сактоо уюмдарын каржылоо 2 миллиард 420 миллион сом акча каражатын түздү. ММК фонду катталган калктын санын эсепке алуу үчүн түндүк ведомство аралык электрондук өз ара аракеттенишүү системасы аркылуу Саламаттык сактоо министрлиги, Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, социалдык фонд жана башка ведомстволор менен катталган калктын персонификациялоо жана алардын социалдык статусун аныктоо боюнча өз ара аракеттерди жүргүзөт. Бул маалыматтар ММК фондуна амбулатордук деңгээлде калкты тейлегендиги үчүн үй бүлөлүк медициналык борборлоруна акы төлөө өлчөмүн аныктоо үчүн керектелет. 2000 жылдын ММК фондунун бюджетинин аткарылышы 20 жылга карата республикалык бюджеттен ассигнованиялар 11 миллиард 563 миллион сом каралган жана социалдык фонддон берилүүчү камсыздандыруу төгүмдөр 2 миллиард 565 миллион сом суммасында каралса, иш жүзүндө бүгүнкү күндө киреше бөлүктүн аткарылышы 7 миллиард 272 миллион сом акча каражатын түздү. Анын ичинен республикалык бюджеттен келип түшкөн ассигнования 6 миллиард 143 миллион сом, социалдык фонддун камсыздандыруу төгүмдөрү 1 миллиард 128 миллион сом акча каражатын түздү. Сарпталган акча каражаттары үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна, үй бүлөлүк медицина борборлоруна 2 миллиард 38 миллион сом акча каражаты жумшалды. Тез жардамга 240 миллион сом, стоматология кызматка 131,4 миллион сом акча каражаты, гемодиализ кызматына 468,7 миллион сом акча каражаты, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун кошумча
программасы боюнча жеңилдетилген дары дармек менен камсыз кылуу 159 миллион сом акча каражаты каржыланды. Ошондой эле мамлекеттик кепилдик программасы боюнча жеңилдетилген дары дармек менен камсыз кылуу 28,8 миллион сом акча каражаты сарпталды. Стационардык жардам көрсөткөн стационарга 3 миллиард 785 миллион сом акча каражаты, адыстештирилген стационардык жардамга 302 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилди. Милдеттүү медициналык фондун бюджеттин аткарылышы жана чыгымдары саламаттык сактоо уюмдарынын негизги үлүшүн эмгек акы төлөөгө кеткен чыгымдар түзөт. Буга 4 миллиард 82 миллион сом акча каражаты каржыланды. Дары дармек каражаттарын сатып алууга, өздүк каражаттарды сатып алууга 1 миллиард 434 миллион сом акча каражаты сарпталды. Тамак аш азыктарын сатып алууга 165 миллион сом акча каражаты, коммуналдык кызматтарга акы төлөө 321 миллион сом, жабдууларды сатып алууга 9,4 миллион сом акча каражаты, транспорттук кызматтарга 29,1 миллион сом акча каражаты бүгүнкү күндө каржыланып берилди. Адан тышкары медициналык кызматкерлерге бөлүнгөн компенсациялык төлөмдөр бул өкмөттүн токтому менен чыгып келатат. 3 айдын ичинде 235 миллион сом акча каражаты ошол иштеп аткан саламаттык сактоо кызматкерлерине төлөнүп берилди. Бул да кошумча. Жеңилдетилген дары дармек менен камсыздоо. Бул 2 программа боюнча ишке ашырылат. Биринчиси милдеттүү медициналык камсыздандыруунун кошумча программасы боюнча Кыргыз Республикасынын камсыздандырылган жарандарына ММК фондуну менен келишим боюнча иштеген дарыканаларда дары дармек каражаттарын сатып алууда орто эсеп менен 50%га чейин жеңилдик каралган. 20-жылга карата камсыздандырылган жарандарды жеңилдетилген дары дармек менен камсыздоо каражаттары 307 миллион сом каралган болсо, бүгүнкү күндө 159 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилди. Ага 685.600 жеңилдетилген ММК рецепттери жазылып берилген жарандарга. Адан тышкары мамлекеттик кепилдик программасы боюнча 2020 жылы социалдык маанилүү оорулар менен ооругандарды жеңилдетилген дары дармек менен жана каражаттар менен камсыздоого 55 миллион сом каралган болсо, бүгүнкү күндө 28,8 миллион акча каражаты каржыланып берилди. 46.400 рецепт жазылып берилген жарандарга. Адан тышкары гемодиализ кызматы боюнча 2020 жылга гемодиализ кызматын акы төлөөгө 757 миллион сом акча каражаты каралган. 20 жылдын январь айынан тартып гемодиализ кызматын 22 жекеменчик жана 4 мамлекеттик ооруканада көрсөтүлөт. Бүгүнкү күндө базада 1408 бейтап кызмат алып жатышат. Бүгүнкү күндө оорулар 99.700 гемодиализ сеансын алышкан республика боюнча. ММК фонду тарабынан 468 миллион 700 миң сом акча каражаты каржыланып берилген. Иштелип чыккан программалык камсыздоо онлайн режиминде ар бир бейтапты жашаган жерине карабастан кайсы гана гемодиализ борбору болбосун аныктоого мүмкүндүк берет. Андан тышкары ар бир гемодиализ сеансын пациенттин абалын аныктоого, мониторингдөөгө, сеанс алгандан чейин же алгандан кийин мунун бардыгы мониторинг жүргүзүлөт. Шундай жүргүзүүлөр жүрүлүп жатат.